Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Улан Примов Кытай Эл Республикасынын Кыргызстандагы элчиси Ду Девен менен жолугушту. Тараптар ортосунда жогорку кеңешке берилген техникалык жардамды кабыл алуу өткөрүп берүү актысына кол коюлду. Улан Примов Кытай тарапка парламентке техникалык жардам көрсөткөндүгү үчүн ыраазычылык билдирип, Кыргызстан өлкөлөр ортосундагы достук байланыштарды жогору баалай турганын белгиледи. Вице-спикер Кытайдын колдоосу менен Кыргызстан үчүн чоң социалдык экономикалык мааниге болгон түрдүү тармактарда ишке ашырылып жаткан долбоорлор бар экенин айтты. Акыркы жылдары Кытай тараптын жардамы менен Датка Кемен электр линиясын куруу жана ишке киргизүү, Ош Баткен Исфана, Бишкек Балыкчы жана Бишкек Нарын Торгар унаа жолдору бүткөрүлдү. Бишкек ТЭЦин модернизациялоо, Бишкек шаарынын жол тармагын өнүктүрүү гранттык долбоору ишке ашырылууда. Биздин өлкөлөр эки тарапты кызыктырган негизги маселелер боюнча бири-бирин колдошот. Кыргызстан биз үчүн дос жана ишенимдүү өнөктөш деген Ду Девен Кыргызстанга жардам көрсөтүү улана берерин убадалады. Мындан тышкары элчи экономика жана инвестиция тармагындагы Кыргыз-Кытай кызматташтыгындагы оң жылыштарга көңүл буруп, эки өлкөнүн ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмү пандемияга чейинки деңгээлден ашып 1,7 миллиард долларга жеткенин белгиледи. Уважаемая госпожа посол, хотелось бы выразить благодарность. Кытайдын Кыргызстанга көрсөткөн олуттуу колдоосу эки тараптуу мамилелердин жогорку деңгээлинин көрсөткүчү болуп саналат. Кытай менен кызматташуу Кыргызстандын тышкы саясатынын приоритети болуп келген жана ар дайым болуп кала берет.